Ош шаарынан Кытайга Як-40 деген самолет учуп баратат. Экипаж түнү менен тойдо болгон экен. Самолет бийиктеп калганда бири-бирине карап кичине уктап албайлыбы? Деп анан уктап калышкан экен, самолет темир да. Ылдый түшүп, зоого алды илинип, бардык жүргүнчүлөр эки колу менен монтип асылып калат экен. Анда стюардесса келет экен, дагы минтип айтат. Урматтуу жүргүнчүлөр, биздин самолетко 40 эле адам отуруш керек эле. Силер 41 болуп атасыңар, бирөөңөр сыйыңар менен түшүп калгыла. Десе, ногу бурчта бир ноокаттык 80-деги чал кетип аткан экен. Жаштардын бардыгы эле ошол чалга карайт. Аксакал, түшүп калбайсызбы? Өсөрүңүз деле калбаптырго. Түшүп калыңыз, биз аман эсен жетип алалы. Ал ноокаттык чалдар оңой эмес да. Ал минтип айтат имиш. Endi ösörüm halvadı sur, ölörüm haldı. Ölörde bir alakan jayıp koygula, bata verip koyun деген экен. Тиги жинделер минтип турган боюнча минте койшпай, оомейин депчи. Кытайга жалгыз учуп барыптыр ноокаттык чал. Рахмат. Айылда бир аксакал аялына, кемпирине уюн саадырып, анан сүт көбөйгөндө аны сары май кылып, анан шаарга алып келип өткөрөт экен. Келип сары майдын ордуна 1 килограмм шекер же 1 килограмм күрүч ошентип оокат кылат экен. Ошентип жылдар айланып жүрүп, анан бир күнү магазинчи барып, үйүн таап алып, аксакал, сакалыңыз өрттөнүп кеткер. Минеге мен алдайсыз? Балам, эмне кылдым сага? Мага алып келген сары майыңыз 900 грамм экен. Десе чал айтат имиш. Айланып кетейин балам, айылда каякта тараза, бизде каякта жетишкендик балам. Биринчи жолу сахар бербедиң беле, ошого эле өлчөп алып барып атам дейт имиш. Эми караңыздар. Бирөөгө колду кезейбиз. Өзүбүз бардыгыбыз эле Кудайдын алдында бир пендебиз. Мына, сен акмаксың дегенде мына 3 кол өзүңчү дейт, карагыла мына. Өзүңчү дейт. 3 киши жаман көрөт сени. Бирөөнү кол кезесең, үчөө жаман көрөт. Бирөөнү жаманаттыгыларда өзүң жакты бир карап коюш керек, чоң күзгүдөн. Мисалы, 2 орус бала пивага нык тоюп алып, айылдын четиндеги ислам молдосун барып бузабыз деп, аксакал, ассаламу алейкум, макиңизди берип турасызбы? Эмне кыласыңар? Жип кезебиз. Алгыла, мен алгыла. 2 сааттан кийин макисин молдого берип атып айтат имиш. Молдоке, биз сиздин макиңиз менен чочко сойдук, кечирип коесуз. Биз сиздин макиңиз менен колбаса кесип жедик десе, анда молдоке айтат имиш. Айланып кетейин, міне жесеңер деле аш болсун. Ал 14 жылдан бери балдарды сүннөткө тургузган мака болчу дейт.